Урматтуу угарман, Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын биринчи бөлүгү менен өткөн айда биздин Жылдыз Турсунбаевнанын каналы көркөм окуубуз аркылуу таанышкансыз. Андагы жөнөкөй адамдар, Крим аталыктар, чоң чиновниктер жана башка каармандар катышкан курч окуяларды угуп, алар кайгырса кайгырып, кубанса кубангансыз. Касен сыяктуу өткүр жигит окко учуп, анын атасы Надыр менен сүйгөнү Зарема кыянаттык курмандыгы болушкан. Ошентсе да, жараткандын буйругу менен Дуа сыяктуу криминалдык кара күчтүн ээлери жеңилип, ак жерден камалган Улан камактан чыгып, өмүрлүк жары Жаркынай менен кайрадан кол кармашкан. Байөмүр ата менен Ырыскан апа көксөгөн перзентин колго алып, бактылуу жашап калышкан. Алардын 7 атадан бери келаткан каргышы жандырылып, үй бүлөнүн көп балалуу болушуна жол ачылган. Ошентип, баары жакшы аяктаса да, чыдамсыздык менен Улам бир бөлүгүн күтүп, уккан чыгарманын бат эле бүтүп калганына көңүл көксөөңүз канбай калган. Акырындагы Улан менен Жайнагүлдүн сүйлөшүүсүнөн улам айрымдарыңыздар чыгарманын уландысы бар экенин сурагансыздар. Биз романдын экинчи бөлүгү бар экенин билсек да, айрым себептерден улам аны жарыялаган эмеспиз. Анын үстүнө сиздерге жагымдуу сюрприз болсун дедик. Ошентип, көрүп, күбө болуп турганыңыздай, биз бүгүндөн баштап Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын экинчи бөлүгүн жарыялай баштадык. Биринчиден айта кетерибиз, чыгарманын бул бөлүгү мурда эч бир жерде жарык көргөн эмес. Китеп болуп чыкпаган, гезитке жарыяланбаган, ал тургай автор кимдир бирөөгө берип окутпаган. Андыктан курчтугу боюнча мурунку бөлүгүнөн да ашып түшкөн чыгарманын биринчи угарманы сизсиз, урматтуу окурман. Чыгармада Уландын уулу Жанызак менен Касендин уулу Аманат эр жеткенде кабылган окуялар баяндалат. Алар каралар дүйнөсүнүн лөктөрү менен кагылышып, аталары үчүн өч алышат, жабыркашат, бирок акыры жеңип чыгышат. Кунт коюп угуп, кызыгына батыңыз.